Ал эми биздин коттуу студиябызга конокторубуз келип калган. Демек кызыктуу маек орун алмакчы. Анда эмесе дал ушул конокторубузду тааныштырып өтсөк, Гүлмира Туратбекова Ош шаарындагы Наваи мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, өзүнүн Асема, Данакер жана Айсен аттуу окуучулары менен студиябызда конокто. Бул окуучулар дагы жөн окуучулар эмес дейинчи. Манастануу сынагына катышып, республикага өтүп, азыркы учурда катуу даярданып жаткан мыкты окуучуларыбыз. Кош келипсиздер, кутмандуу таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Маанайлар кандай, таңкы маанай? Сонун. Айтыңыздарчы, ушул башка таңдарга салыштырмалуу бүгүнкү таңды кандай тостуңуздар, эжеке? Аябай жакшы маанай менен тостук. Көзүбүздү ачканда эле абада сонун болуп турат. Жакшы маанай тостук. Жакшы, эң сонун. Мына азыркы учурда бул масштабтуу иш-чаранын, интеллектуалдык оюндун Кыргызстанга аябай бир кенен кулачын жайып болуп турат. Баштапкы жылдарга караганда жыл санап атаанда ушу өсүп келе жатат. Даярдык иштери кандай болду? Даярдыкты аябай эле жакшы көрүп жатабыз. Мына 2 жылдан бери эле аябай катуу даярданып, окуучуларым дагы китеп окуйм деген окуучулар негизинен эле бул эпосту окуп түшүнүүнүн өзү деле чоң күч керек ага делечи. Аябай мыкты окуучулар менен даярдыгыбыз жакшы, Кудай кааласа жакшы ийгиликке жетебиз деген ойдобуз. Дал ушул облустук турда канча команда катышты, суроолор канчалык деңгээлде болду, ошолор боюнча айтып өтсөңүз. 20га жакын команда катышты. Алардын ичинен суроолор ошол эпостун ичиндеги негизги окуялар, каармандар, жер суулар жөнүндө көнөргөн сөздөр, макала каптар дегели баардык жөнүндө эле окуп чыгып, ошол эгер эпосту окуп чыкпасак, биз ушунча ийгиликке жете албайт делек. Суроону жөн эле жаттаган менен окугандын экөөнүн эки бөлөк айырмасы. Тайпаңыздардын аты кандай аталат? Эр сыргак. Эр сыргак. Эр сыргак. Эмне себептен эр сыргак деп баатырлардын ичинен сыргакка токтолдуңуздар, окуучулар жооп берсин, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Мен былтыр да катышканмын. Ошондо биз башка окуучулар менен катышканда Бакай деп койгонбуз. Себеби ал Бакай каарман бул 3 эпосто тең катышат. 3 бөлүмдө тең, Семетей, Манас, Сейтекте дагы 3-үндө тең катышат. Ал эми сыргакка токтолгон себеби бул сыргактын баатырлыгы, Манастын чоросу, жакын тууганы катары дагы белгилүү болуп келет. Ал ошол Манастын атасы Жакыптын бир тууган агасы же иниси Улаккандын баласы болуп келет да. Ошондуктан дагы биз ошол чоросу катары баатырлыгы жагынан дагы тууганчылыктагы жагы бар деп ошол эр сыргак деп койдук. Жакшы, эң сонун. Жакшы. Тууганчылык жагынан койсоңуздар анда жакшы экен. Келиңиз Данакер. Эмне себептен манастанууга болгон кызыгуу пайда болду сизде? Бул өзүбүздөн болду. Биринчиден ушул манастанууга кызыгып, анын ичиндеги каармандар жана ошондой эле кызыктуу окуялар бизди кызыктырды. Бул манастануу окуганда биринчиден эле бир эле өзүбүздүн ата бабаларды деле билбей, көптөгөн ар кандай кызыктуу окуяларды билсек болот, кыргызыбыз өзөт. Ошол себептен ушул манастанууга кызыгып катыштык. Кайсы каарманды өзгөчө баса белгилеп айта аласыз Манас эпосунда? Манас эпосунан ушул Күлчүрө каарманды абдан Себеби? таанадым. Себеби баатырлыгы абдан көп экен. Ошол себептен ушул Күлчүрөнү таанадым. Айсен, келиңиз. Мыкты. Кандай болду даярдыктар? Эжеке менен иштешүүдө облустук турда эмне кыйынчылыктар болду? Саламатсыздарбы? Биринчи даярдык аябай жакшы болду бизде. Биринчи эле даярданып кетип атканда эле аябай китептерди биринчи окуп, анан кийин өзүбүздүн эжекебиз менен түшүнбөгөн сөздөрдү маектешип, жалпылап бөлүп, өзүбүздүн билген нерселерибиз менен бөлүшүп, даярдык аябай жакшы болду. Жана биз китептерди көп окубасабыз билбей калабыз. Ошондуктан китептин баарын окуп чыгып, жалпы биргеликте маектешип, билбеген суроолорубузду эжекеге берип, түшүнбөгөн нерселерибизди эжекеге берип, түшүндүрүп берип, жакшы эле болду. Облустук турда дагы өтө мындай кыйын болду. Бирок кыйын болсо дагы жооп берип аракет кылдык. Жакшы. Эң сонун. Эжеке айтсаңыз, ушул мен дагы мектеп кезде манастанууга катышып калган жайым бар. Чындыгында суроо ар тараптан келет. Сен күтпөгөн суроолор дагы келип калат. Ал эми Манас эпосу баарыбызга белгилүү болгондой аябай көлөмдүү, да? Ушул эпосту окуучуларга сиңирүүдө кандай методдор менен аларга мындай түшүндүрө алдыңыз? Кантип сүңгүп кирдиңиздер? Өзүңүздүн бир үйрөтүү методуңуз боюнча бөлүшүп өтүңүзчү. Биз бул даярдыкта 3 илтик менен 3 илтикти биз 3 окуучу бөлүп алдык биринчи турда. Бири Манас Семетей Сейтек кылып, кайра экинчи турда дагы алмашып окудук.
ошону мен 3 жыл тең баарыбыз тең тегиз окуп чыктык. Мен өзүм баш болуп окуучуларым кошулуп, эгерде мен булардын ар биринен бөлүп берип кийинкиде окуй калсак, анда биз баарыбыз ичинде болуп жаткан окуянын баары көз жүгүртүп көрбөсөң, суроону жаттап алган менен жооп бере албайт экенсиң да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча чыгарманын ичине кирдик, ичинде окуялардын баарын талкуулап, биргеликте окуучулар менен окуп чыктык. Жакшы, эң сонун мынакей облустук турда дагы аябагандай көп командалар катышып, ошонун ичинен озум чыгыпсыздар. Бул албетте бекеринен эмес, окуучуларыңыздын билими, сиздин эмгегиңиз дегендей. Ал эми азыр республикалык турга кандай даярданып жатасыздар? Балким мектептен бошотуулар болуп жатабы, деги эле түзүлгөн шарттар боюнча айтсаңыздар. Мектептин дагы мектеп директору, мектептин жааматы бар жок эле бизге түшүнүп жооп беришет. Сабак учурунда айрым учурларда бошотушуп, бизге балдарыбыздын баарын бошотуп берди. Себеби жанагы чыгарманы окуп чыгуу, эпосту билесиздер, ал ыр түрүндө жазылган болгон үчүн аны түшүнүп, ар бир сапты өзүнчө талкуулап чыгуу деле бир канча убакытты талап кылат экен. Бизди бошотуп, бир канча жеңилдиктерди берди окуучуларыма. Үстүрттүн Манас менен тааныш болуп жаткан мезгилде бул нерсеге болгон көз караш, анан убакыттын өтүшү менен сиздер жогоруда айтып өткөндөй, эжеке 2-3 сериялап 3 жылдыкты катары менен окуп чыгып, жылдык этаптарга салыштырмалуу азыркы учурда Манастын сиздердин жашооңуздардагы орду кандай? Манас эпосунун деги эле. Мен мындай кичинекей кезимде телевизордон эми бир канча жылдан бери болот, ал көп эле жылдан бери ошол көргөндө өтө кызыкчу эмесмин да. Мен суроо берилип атканда бир карап, мындай билбей калсам эле өткөрүп салчумун да, алмаштырып каналды. Ал эми кийин катышкандан кийин ошол мындай маалыматың болуп калат китептенчи. Анан ошону көргөндөн кийин мына ал жер мындай эле го, андай эле го деп ошо кызыгып калат экенсиң да, барыш керек экен, окуш керек экен депчи. Ошол өзүң көрмөй сайын эч качан мындай болбойт да, кызыгуу болбойт. Өзүң көрүп, ошол окусаң, анан кийин ичине кирсең, ошондо кызыгуу болот өз негизи. Эң сонун. Менин оюмча, Манас бул биздин жашообуздагы орду аябай чоң. Себеби бул Манас биздин ата бабаларыбыз катары абдан чоң орун ээлеп келет. Ушул биздин Кыргызстанды сактап, Кыргызстанды ааламга даңзасын жийип, ушундай чоң бир даражага жеткирген. Анан ошондой эле бул жерден биз Манасты бир эле өзү айтып кеткендей, Манас ар кандай кызыктуу окуяларды айтып берет. Мисалы Кытай жөнүндө, кытайлар кандай элдер экенин, ошол мурдагы окуяларды айтып берет. Анан ошондой Манастын биздин жашоодо азыркы учурда орду аябай чоң. Эң сонун мыкты азаматсыңар. Айсен, сен айтып өтчү. Мен биринчиден өзү китепке кичинекемден баары кызыгып баштаган болчумун. Китепти көп окуйт болчумун. Анан көбүнчө кара сөз түрүндө жазылат да, көбүнчө жомоктор, анан башка окуялар. Ошондуктан аларды көп окуп, анан бул Манас деген ыр сап түрүндө жазылгандыктан аябай кызыгып, ушул Манастагы бир жомок да, эң чоң жомок деп айтсам болот бул дүйнөдөчү. Аябай чоң. Ошондуктан ошого аябай кызыгып Манаска катышкан болчумун. Эгерде биздин кыргыз ата бабаларыбыздын эле ошол болгон окуялар да, бул чындыгында болгон окуялар деп эсептейм. Анткени эми кичине жерлери мифке окшоп кеткен, бирок чыныгы болгон окуялар менен айтылган да. Мурунку биздин ата бабаларыбыз кандай келген, кайсы жерлерди басып өткөн, жана биз азыр ушул жерде эле жүргөн райондордо кездешип кетет да, Манас таануудачы жерлер. Ошондуктан аябай кызыгуумдан болду бул китепке. Эң сонун. Эжеке, мынакей окуучуларыңыздан көрүнүп турат, алардын түшүнүгү деги эле кызыгуусу. Негизи ушул булар эми сынакка катышуу үчүн, бир жеңүү үчүн ушул Манаска сүңгүп кирип отурушат да. Негизи окуучулардын азыркы учурда Манас боюнча түшүнүгү кандай, жалпы эле окуучулар боюнча айтып өтсөңүз? Азыр көрүп турасыздар, интернет өнүккөн үчүн көпчүлүк эле китеп окуганга анча эле кызыга беришпейт. Бирок мен ушуларды даярдап баштаганымда, мисалы булар менен биргеликте бир окуяны булар менен бирге талкууласам, кайра өзүм да ошо кыргыз адабияты сабак бергенимде кирген классыма бир 10 минутта ошол жөнүндө айтып өтөм да. Ошого тиешелүү сабак болбосо деле ошого кошумчалап өтөм. Анан алар барган сайын кызыгат, ар сабак кирген сайын эжеке 10 минутта калганымда айтып бересизби деп калышат. Ар бир окуяны биргеликте талкуулап, анын ичинде, чыгарманын ичинде биздин үрп адаттарыбыз бар, каада салттарыбыз бар, оюн зоокторубуз бар. Окуучулар билбеген нерсенин баары ошол чыгарманын ичинде да. Мүмкүн болушунча окуп, окуучуларга да жеткизип, бир аз алардын дагы китеп окууга сезимдерин ойготууга аракет кылып жатам.
Чындыгында манас эпосунда аягындай көп нерсе катылган десек болот. Жада калса азыркы заманда дагы камтып өткөн ошол эле кондиционер жана мисалы тротуар жолдун чекесинде жүрүүчү мына ошол нерселер дагы манас эпосунда камтылган. Чындыгында манас эпосунун биздин жашообузда орду чоң десек болот. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип баратат. Ошондуктан эжеке сиздерге эркин микрофон узаталы. Мен айтарым, эпосубузду аздектеп баарыбыз эле окуп чыксак, бул жерде мектеп окуучулары эмес, кыргызмын дегендин баары эле ушул эпосту окуп чыкса жакшы болмок эле. Китепти көбүрөөк окусак, балдарыбызга үйдө отурганда деле өзүбүздүн балдарыбызды отургузуп жомок катарын айтып берсек болот да. Жөн эле мультфильмди коюп же чет мамлекеттин телевидениесин көрсөтпөстөн өзүбүздүн манас тууралуу, ошонун ичинде окуялар жөнүндө, үрп адаттар, каада салттар жөнүндө айтып өтсөк, балдар мүмкүн болушунча дагы кызыгат эле дейм. Албетте. Сонун Асем. Бул манас эпосунун көптөгөн варианттары болгондуктан Сагынбай эң негизгилер бул Саякбай жана Сагынбай. Экөөнүн варианты бул манастануу интеллектуалдык таймашында дагы жыл сайын алмашып ошол эки вариантта келет. Бул мындай, бирок эгерде эки вариантты тең окусаң, мындай алмашып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз былтыры дагы Саякбай Каралаевдин варианты менен, анан быйыл дагы ошол Саякбай Каралаевдин варианты болгондуктан бир топ жеңил болуп жатат да. Ошондуктан мен ошол бүт кыргыз эли мындай ал көп болгондуктан, көлөмү дагы чоң болгондуктан мындай окуганга өтө кызыгышпайт. Эмесе мындай ал чыныгы эмес, калп болгон эмес деп айтышат. Бирок өзү негизи чыныгы окуялар бар, бирок көбүнчө мындай мифтик аралашып кеткендиктен ал калпка жакыныраак болуп калат да. Өзү негизи бирок чыныгы окуялар бар. Ошондой эле ошол окуп чыкса, ошонун баардыгын билсе деп ойлойт мен. Анан мектептеги эжекелерге бүт чоң ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз. Танакер. Мен дагы ушул негизги манасты көп эле калп, миф, бул кандай болуп калсын деп кээ бирки чоң аябай эле болбогон окуяларда ушинтип айтканда токтотуусун каалайм. Себеби башында эле айтылып кетет, жарымы чын, жарымы калп депчи. Ошого буга кичине олуттуу карап, манасты дагы окуп, өзүнүн ата бабаларынын тарыхын окусуна чоң мындай жакшыраак маани берүүсүн каалайм. Анан ошондой эле ушинтип бизди колдоп, сабактардан бошотуп, бизге алкыш айтып турган эжекелерге жана ошондой эле ата энелеримде ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз. Айсен. Мен биринчиден эле ушул манасты окуганга аябай айтам. Анткени бул манас делем бир чоң жомок деп айтып кеттим. Буну биринчи берилип окусаң дагы аябай бир мындай кинону көргөндөй эле элестетесиң да, аябайчы. Жана кыргыз эл жерин басып өткөн жерлерин сен кандай келип калганын, кандай орду болгонун, чоң нерсени билесиң да. Бардык ушул нерселер камтылган да. Ошондуктан мен биринчи окусун дейм. Анан ушул бизге ушундай нерселерге, конкурстарга катышкандыгы үчүн биринчи эжекелерге чоң ыраазычылык. Азаматсыңар мыкты. Студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте республикалык турда ийгиликке жетишип, ушул оштун намысын коргоп келиңиздер деген ишеничтебиз. Окууларыңарга ийгиликтерди каалайбыз, эжеке сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябызда конокто Гүлмира Туратбекова, Ош шаарындагы Навай мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, өзүнүн Асема, Данакер жана Айсен аттуу окуучулар менен студиябызда конокто болду.